Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, достор, көрүүчүлөр, барыңыздар көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Нурбаев Лайв каналыбызда көптөн бери видео жүктөлүп элек. Буюрса кайрадан улантууга киришип жатабыз. Албетте шартка байланыштуу кээде узагыраак болуп калат. Алдын ала кечирим сурайбыз. Өткөндө бир окуя болуп калды. Бир чоң кыз телефон чалып, SMS билдирүү жазып, анан биздин электрондук даректерге дагы жазып жатты. Ошонун баарын окуп, топтоп калып, анан көрсө чындыгында Чолпон деген айым экен. Анын күйөөсү Руслан деген ооруп калыптыр. Анан оорусуна көптөгөн акча керек болуп жатыптыр. Анан үй бүлө абдан эле кыйналып жатыптыр. Чындыгында эле 2 баласы бар экен, кичинекей экен. Өздөрү жашаган квартирасы бир кичинекей бир бөлмөдө экен. Анан Чолпон айым менен жолугуп, көрүшүп бир багыттарды берип коеюн деп ойлогом. Анан негедир сүйлөшкөндөн кийин, ал акыбалды уккандан кийин бир чети жардам берүүгө туура келди. Ошондуктан 5 ноябрда биздин жарнамалардан көрдүңөр окшойт. Биз спорт ордосунда чакан концерт уюштуруп жатабыз. Албетте чогулган акчанын баары Русландын дары-дармектерине кетмекчи. Так, достор, барыңызга салам. Бүгүн 5 ноябрь спорт ордосундабыз. Эртерээк келдик. Концертти буюрса баштайбыз. Спорт ордосунда суу канча-мынча, декабрь айында жылуулук берилет. Азыр болсо ноябрь дегендей. Ошол Орубар Руслан аттуу чакан кайрымдуулук концертибизди баштайбыз. Ырчылар менен, артисттер менен такташтык. Буюрса азыр ал жарымдан баштап келе башташат. Ошол эч ким оорубасын, кайрадан эле биз менен болгула. Биринчиден тилегим ачылып барыңыздарга, эми дагы четинен кирип жатышат. Сиздерге тилегим ачылып, бүгүнкү концертте түшкөн чакан каражат албетте биздин Руслан мырзанын дарыларына, дармектерине кетмекчи. Ошондой чакан максатыбыз бар, буюрса. Молдокулов Руслан, 85-жылы болду. Сокулук районунун Шалта айылынын тургуну. 2013-жылы үйлөнгөн. Февралдын 2 балам бар. Бир кызым, 2,5 балам 7 айлык. Бул концертке болсо ушул Эрмек Орбаев досум сурам деп ушундай кайрымдуулук концертке келип катышып бербейсиң. Макул деген сурасын алып келдим. Жардам бериш, колдон келсе жардам берип турган жетсин. Жумушка кирем деп, ошо анализдерди тапшырып, гос жумушка кирейин деп жүргөм да. Анализдер не тот чыгып калды. Давление плюс. Ошондон баштап уже больницага бияка направлениеге жөнөдү да. Больницага көргүлүп жатчы. Бияка больницага келсем, больницага жатыш керек, анализдерин не то деп ал кезде жашыраак болуп, мен моюн берүү эмесмин да, ооругачы. Бүгүнкү концерт тууралуу айта турган болсок, эл жакшы чогулду. Мен ойлойм, Алла Тааланын жакшы айткан сөзү бар. Алла Тааланын айткан сөзүнө мен толугу менен күмөнсүз ишенем. Андыктан сиздерди да ишендиргим келет. Бир адамды куткарып калуу бул бүтүндөй адамзатын куткарып калууга барабар дейт. Ошондуктан баарыбыз жабыла бир адамга жардам берсек, мен ойлойм, сөз түрдө акыркы бизге ал үчүн сооптор жана акыбет сөз түрдө кайтат.
баштаган. Үйлөнгөнүбүзгө уже 3 жылдан ашты. 2013-жылы үйлөнгөнбүз. 2012-ден бери почкалар ооруп экен. Бир 5 теке мындай ооруп кыйналбай эле жүрүшкөн да. Биринчи баштын только анализден эле билип атышты да, то что ооруп экен, ошо почкаларда воспаление бар экенинчи. Анан 2013 ошо биз үйлөнгөн жылдан баштап шишип, больницага бир канча жолу жатып чыкты. Ортодо бир аз больницага барбай да калган убакыттар болду. 2 балабыз бар. Ассалам алейкум достор. Бул жерде Заманбек, менин достум Байстан, Биз азыр кайрымдуулук концертке келдик. Концерт. Мындай концерттерде негизи ар бир ушундай кайрымдуулук концертке катышканга аракет кылабыз. Колубуздан келишинче мындай концерттерге мен ойлойм күчүбүздү аябашыбыз керек. Тамчыдан көл жаралат дегендей, бардыгыбыз колубуздан келген жардамыбызды кошсок, мен ойлойм бул Кыргызстандагы ооруп аткан адамдар айык. Ошо эч ким оорубасын, ар дайым болуңуздар. Гломерулонефрит гипертоническая форма болчу. Анан экинчи жолу жаттым, по-моему, 2013-тун аягында жаттым больницага. Анда уже гипертоническая форма еще ага эме кошулду да, смешанная форма депчи. Кандай болот ошондо жанагы процедуралар өчкекте, бир жумада 3 жолу дедиңизби? Диализге бир жумада 3 жолу барабыз. Через день барышыбыз керек. Бир диализди 5800 сом. Андан тышкары рекармону бар, барып келген жол киресе, ошондон 7,5 миңге ушундай айланып бизге. Бир барган, Ооба, бир барганбыз. Анда өз квартирада жашайбыз, арча өчүктө, анан акта таксиде доплата алат да. Кайрымдуу пол коомдук фондунун өкүлү Исаева Зура эжекебизди чакырабыз. Бул жерге эжеке колчолор жана биздин Руслановдун келинчеги Чолмон Айымга колчолор. Адемесе сөз айымдар сиздерде, Зора эжеке өзүңүз баштап бериңиз, андан кийин Чолмон Айым. Келиңиздер. Кутмандуу кечиңиздер менен, кымбаттуу кыргыз эли. Көп түкүрсө көл болот дегендей, Русландын ден соолугун ойлоп, саламаттыгын ойлоп келип бергениңиздер үчүн чоң рахматымды айткым келет. Жана ушул концертти уюштуруп, бизге кол кабышып берген Эрмек мырзага да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бизге Кыргызстанда атап чыккан аттуу баштуу инсандардын бири десем жаңылышпайм. Кудай кул болсун, ушул мээнетибиз кайтып, Русланыбыздын оорусу айыгып, үй бүлөсүндө балпайган аксакал болуп, кемпири менен аман эсен жашасын деген тилектешпиз. Баарыбыз ушул жерге чоң отурабыз. Ушундай кайгылуу сиздердин бөлүшүп келип бергениңизге терең ыраазычылык. Эң биринчиден мен урмат сыйынды, ушунча ыраазычылыгымды, жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды баары Эрмек мырза сизге билдирем. Мырзалардын бири деп айтсам мен жаңылышпайм. Андан кийинки мен терең ыраазычылыгымды билдирем, бул коомдук кайрымдуулук фонд. Белгилеп кетсем, президенттин коомдук фонддун Азамат Байматов мырзага, андан кийин менеджери бул Исаева Зура эжекеме, мен менен чоң бир айдан бери жолугушка бул эжекемге жардам берип жүрөт. Баарыңыздарга терең ыраазычылык келип берип, кайрымыбызды тең бөлүшүп, колдонуп берип атасыздар. Ата-энебизге билет саткан ар бир инсанга, ушу келген инсандардын баарына эч кимдин үйүндө оору болбосун, эч ким оорубасын, баары жакшы болсун. Руслан, жакшылык кетесиң, сен кайра кыласың. Ошо эме ооруп калган ооруну мен чынын айтсам эч кимге душманыма калбайт элем да. Мисалы жакшы мындай
гүлдөп турган убакта да кот го. Ошондой убакта ооруп калган. Сизге тез аранын ичинде аяк кетишиңизди биз ошо кудайдан тилейбиз. Бат аяк кетиңиздер. Кандай эми бул аяк аткен, бул кат кандай болуш керек экен? Канча жылда эме болот экен? Анан жанагы мамлекеттик көзөмөлгө өтүш үчүн 1 жыл дедиңиз, калп айтпасам. 1 жылга чейин өтөсү бар дейт. Азыр ал жакта да ош тайма көп экен. Өткөн шпушкасын ооругаттар аны льготный фонд жардам берген бар экен. Ага дагы 6 айдай өтөсү деди. Анан биздики всю жизнь ушу диализ менен деп атышат эми, бирок аяк кетет деп ишенип атабыз, аракет кылып атабыз, может Кудайдын буйругу менен. Урматтуу достор, эгерде экрандан көрүнүп турат, анан бул видеонун астында дагы жанагы маалымдамада, описанияда биз Чолпон айындын Русландардын кайрымдуулук эсебин, банк эсебин жазабыз. Кимде ким концертке келе албай, чет мамлекетте болсо, же башка шаарда болсо, колунан келсе 20 сомбу, 50 сомбу, 100 сомбу, же андан көбүрөөкпү, андан азыракпы, эми шартыңар болсо албетте жардам берип коюңарга суранабыз. Мындай нерсени албетте эч ким каалабайбыз, эч ким оорубасын. Ден соолук эң кымбат. Ушул болушунча бири-бирибизге жардам берели. Жашоо узун эмес. Баарыбыз. Чоң ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Ошондой эле жардам берип аткан адамдардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Бири-бирибизге жагышып, көз караштан алышып, жүндүз батпай жанышып, уялбастан карачы, Руслан кыргыздын баласы. Ушу концертке келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтмакчымын. Ушундай кыргыз элин ушундай мамлекетте ушундай жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыбызга миллиондөргө тынччылык, бакыт таалай, оорубаңыздар эч ким. Кудай берсе мен дайын келем. Кудай берсе. Эң чоң ыраазычылыгымды Эрбек Байкеге коюнчу, Эрбек Байкеге билдирем. Чоң рахмат сизге. Жана кечээ айтып кеткендей, тарыхта алтын табылган менен атыңыз калсын. Кыргыз элине дагы болсо ушундай талкка сергегибизди түзө беребиз. Чоң рахмат. Калган эл журтка жана дагы ушу ырдакерге чоң рахматын айтмакчымын. Чоң рахмат. Колчолор болсун. Бардык кыргыз элине терең ыраазычылык, келип концерт көрүп, эс алып кетиңиздер. Бардык ушу келип берем деген макулдугун берген ырчыларга терең ыраазычылык. Ким жардам берсе ошонун баарына ыраазыбыз. Эч ким оорубасын, дүйнөдө бар бүт адамдардын нерсеси жакшы болсун. Буюрса ушу менен Руслан аягып кетсин эми. Кайгырбаңыздар, баары жакшы болот, бул менен токтобойт. Bizim aramız eskisi arkadaşımız, birlikteşimiz, şimdi zor ülkemizin varlığı olmuş. Oy, bolçolar çok rahmat. Hormat dolu, imanlar, barınlar, Ruslanга Аллах Таала шифа берсин, айык кетсин. Оорубасын, ден соолугу бекем болсун. Ошол дүйнөдөгү бар жакшылыктарды алат. Аллах Таала насип болсун. Сизге тез аранын ичинде аяк кетишиңизди биз ошо Кудайдан тилейбиз. Бат аяк кетиңиздер. Кечээ Русланга арналган. Эми албетте сагайып кетишин тилейбиз. Ошол Руслан байке жакшы болуп кетсин, ден соолук болсун, оорубасын. Руслан агабызга бекем ден соолук кылайын. Жакшы тилек жарымыбыз дейт. Тилегибиз ошол мекендешибиз, бир тууганыбыз жакын араларда сакайып, эртерээк биздин катарыбызга кошулушуна чыгып тилектешибизди билдиребиз.
Албетте чын жүрөктөн Русланга ден соолук сакайып кетсин. Негизи ар бир адам бул жашоодо чынында эле мындай ден соолукта болуш керек. Бул эң кымбат байлык адамдын. Ошондуктан биз чын дилибизден ден соолук каалайбыз. Ошондой эле бул жашоого болгон ишенич, адамдарга болгон ишенич ар дайым Руслан байке менен чоңубуз. Руслан байке, ишенебиз, колдойбуз, баары жакшы болот. Руслан чындыгында эле ооруба, сакалып дейбиз. Аягып кет, буюрса 1-2 жылдан кийин чуркап кайра секирип бокска чыгып анткени алдыда балдарды согуш керек, небере багыш керек, ушу миссия болуп көп. Руслан ооруба, эч ким Кыргызстанда оорубасын, эч ким оорубайлы. Руслан ден соолук каалайбыз. Баары элге Назарыңды бур мекендешим, бизге бөлүп 2 мүнөтүңдү, сенин түшүнүң өз ар болгон ырыбызда бар өтүнүң. Бул сыну деген тагдыр сунат экен, адамдын башына азапты көйгөйдү, бирок барында эле боло бербейт экен тыйыны тыпыры тиреге жөлөгү. Туганым тездеген шаш, кайдыгерликтен боорукерликке колуңду сун, замандашыңа анын өмүрү жашоонун четинде сөзсүз. Өз собун аласың ал жасаган аракетиңе, кайда калбаган, кайда кетпеген ак чакымындай салымды кошкондон эринбе. Азда болсо көңүл бур, жакшылыкка жол ач, дагы үмүттөрүн жандырып жардамына муктаж адамдын. Тескери караба, биргеликте жардам берели, анткени күнүгө күтүүдө зарыгып кайгылуу тагдырдын элери. Кайрымдуу бололу, жакшылык кылсаң белгилүү жакшылык кайрылып келери. Бул катты узаттык ишеним менен табат деп өзүнүн дарегин. Алтын кыз үмүттөрдү жандыра, алтын кыз кайрымдуулукка чакыра, кайбар эмир кайрымдуулукка чакыра, агайны алтын кыз. Ошо достор, эң башкысы эч ким оорубасын. Биз менен бол.